Амансыздарбы, ардактуу ага эжелер, саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер. Бүгүн биз силер менен балдар 3-класстын 4-чейрегиндеги 1-сабагын өтөбүз. Ал эми бүгүнкү сабагыбыздын темасы ырыс алды ынтымак. Мугалимиңер Даткаева Перизат Абдивахаповна, башкача айтканда мен силерге ушул теманы түшүндүрүп берем. Балдар, китебиңерди сөздүк иштөө, көнүгүү иштөө дептерлериңерди ачкыла, китептен 143-бетти таап, сөздүк дептерге жаңы сөздөрдү жазгыла. Бирок жазгандан мурун менин артымдан кайталагыла. Бөлүнбөйбүз, бөлүнбөйбүз, неделимсе, жеңишке ээ болобуз, жеңишке ээ болобуз, одержим победу, ырыс, ырыс, счастье. 143-бет, 1-көнүгүү. Тексти чогуу окуйлуу жана которулуу. Ынтымактуу класс, дружный класс. Биздин класста ар улуттун балдары окуйт. В нашем классе учатся дети разных национальностей. Биз эч качан сен кыргызсың, мен орусмун, ал өзбек, бул дунган деп бөлүнбөйбүз. Биз эч качан сен кыргызсың, мен орусмун, ал өзбек, бул дунган деп бөлүнбөйбүз. Мы никогда не делимся, говоря: ты кыргыз, я русский, он узбек, этот дунган. Мектепте ар кандай конкурстар болгондо дайыма жеңишке ээ болобуз. Когда в школе состоятся разные конкурсы, мы одерживаем всегда победу. Анткени биз абдан ынтымактуубуз, потому что мы очень дружные. Силер да ынтымактуу болгула. Вы тоже будьте дружными. Балдар, ушул текстке карата суроолор берилиптир, ошол суроолорго жооп берели. Давайте ответим на вопросы, которые касаются текста. Вы можете прямо из текста найти на них ответы. Класста кимдер, кто окушат, алар кандай, какие, балдар. Силердин класс кандай, какой. Балдар, көнүгүү иштөө дептериңерди ачкыла, жоопторуңарды жазгыла. 8 апрель, шаршемби, ырыс алды ынтымак. 1-көнүгүү. Напишите ответы, которые вы нашли из текста. 143-бет, 2-көнүгүү, сүйлөмдөрдү чогуу окуйлуу жана которулуу. Давайте прочитаем и вместе сделаем перевод. В нашем классе много девочек. Мы всегда помогаем друг другу. Все задания делаем дружно. Дружите и вы. Балдар, көнүгүү иштөө дептериңерге которгон сүйлөмүңөрдү жазгыла. 2-көнүгүү. Напишем в тетрадь перевод. Биздин класста кыздар көп. Биз дайыма бири-бирибизге жардам беребиз. Бардык тапшырмаларды ынтымактуу аткарабыз. Силер да ынтымактуу болгула. Балдар, азыр болсо ошол ынтымак жөнүндө, достук жөнүндө, биримдик жөнүндө тасмаларды көрөбүз жана тасмаларды жөн гана көрбөстөн силер жыйынтыктарды чыгарып ойлонгула, кайсы балдар туура кылды, кайсы учурда балдар туура эмес кылды деп макулбу? Дети, перед тем, как просмотреть эти видео и мультфильм, хотелось бы сказать, что дружба, единство – это очень важно, и это наша сила. То, что там, где есть дружба, там, где есть единство, всегда пребывает счастье. Поэтому, когда вы будете смотреть эти видео и мультфильмы, делайте определенные выводы, когда герои поступают правильно, а когда они неправильно поступают, и что из этого всего выходит. Давайте вместе посмотрим. Макулу, чогуу көрөбүз. Соңғы тұр.
6, 7, 6, 9, 10. Жарайт. Не жарайт. Аша жарайт. Ту? Кime турбайсың? Неме? Кімінен түрде? Өзіңге. Жынды. эч качан унутпагыла, күч, бирдикте жана ынтымак бар жерде ар дайым ырыс бар болот. Дети, никогда не забывайте о том, что сила в единстве, и там, где есть дружба и единство, всегда пребывает счастье. Кандай гана куракта болбогула, в каком бы вы возрасте ни были, дайыма эсиңерден чыгарбагыла. Никогда не забывайте о том, что всегда во всех своих деятельностях, бардык иштериңерде балдар, дружба очень важна. Ынтымак аябай маанилүү. Кичинекей баладан баштап чоң кишиге чейин бардыгына тең ынтымактуулук, биримдик керек. От малого дитя до взрослого человека всем нужна дружба, всем нужно единство. Бул аябай маанилүү нерсе, жана ошол тууралуу азыр биз силер менен жомок көрөбүз. Ошол бир карыянын балдары жана алардын ынтымаксыздыгы тууралуу. Андан кийин ал ынтымаксыздыкты карыя кантип чечкен, аларга кандай акылды үйрөткөн, ошол тууралуу көрөбүз.
Мы сейчас просмотрим с вами сказку, мультфильм о том, как у одного старца были сыновья, которые были между собой очень недружны, всегда ругались, дрались, и после этого старец решил очень мудро их научить дружбе. Каким же образом это сделал, давайте вместе посмотрим с вами.
ошотуп сындырып коюш оңой эле. Барың момундай чогуу болсоңор бекем болосуңар. Эч ким силерди сындыра албайт. Күч деген бирдикте. Ошентип бир туугандар акыл эсине келишип, мындан ары ынтымакта, жыргап куунап жашап калыптыр. Балдар мультфильм боюнча ой жүгүртүп көрөлү бардыңыз. Бул мультфильмдеги каармандарды атагыла. Карыя, балдар, чоң эне. Бул балдарга эмне жетпеди? Ынтымак. Ынтымак бар жерде эмне бар экен? Туура, ырыс бар. Эми балдар, үй иши 144-бет 3-көнүгү жомоктогу сүрөттөрдү чечмелеп жазгыла. Вам необходимо написать вот этот текст, эту сказку, которую вы только что просмотрели, только расшифровать вот эти картинки. Илгери старец, кыргызча жазасыңар мына кыргызскан пишите, жашаптыр. Анын 9 уулу бар экен. Алардын ынтымагы жок экен. Бир күнү алышка уулдарын в горы жиберет. Бирден прутик кыйып келгиле дейт. Дети тоодон чырпык алып келишет. Абышка аларды боолап уулдарына берет. Кана бооланган прутья сындыргылачы дейт. Дети сындыра албай коюшат. Все вот эти картинки, которые я прочитала на русском языке, вам необходимо написать на кыргызском. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат, урматтуу ата-энелер, ага эжелер жана биздин кичинекей бөбөктөр. Ал эми бул сабакты силерге өткөн жана түшүндүргөн Такаева Перизат Абдилахаповна болду.